Кара Суу районунда жарадар болгон ММА мушкери Төлөгөн Рахманберди уулу атышуу фактысы боюнча тосмо арыз жазды. Ал жергиликтүү телеканалга берген интервьюсунда өзүн өзү бутка атып алганын айткан. Ал эми жабырлануучуну атты делип жаткан Оштогу Дене тарбия жана спорт боюнча комитеттин башчысы Кылычбек Саркарбаевке карата доосу жок экенин билдирген. Мен чалгам жөн эле чай ичебиз деп эле чалгам. 21 күнү кечинде келбей ал үйүнө барып ошо берик жанындагы Алтынбек, Бекболот деген өзүнүн инилерибиз бар, ошолор келишкен. Келип кичине сүйлөшүп отурганбыз машинада. Анан ошол маалда Бекболот эме таап алыптыр, тапанча. Тапанча таап алды, мына көрүп бербейсизби? Мен эмне болсо сотрудникмин да мурдагы бывший. Көрүп бербейсизден көрүп атып өзүм эме кылып атып, ичинде зарар этилген боюнча экен эле. Ошол жерден өзүм басып алдым. Мына жакта саныма басып алгам да. Ошол боюнча эле кийин больницага алып келиштир. Больницага алып келишти, өзүм деле ошо. Кийин Бекболоттор кеткен. Ошондон эле көп ар ким ар жак, бер жак кылып ар кандай ушактарды чыгарып андай болуп атат. Биздин мамилебиз жакшы эле. Кылыч экөөбүздүн илгертен эле мамилебиз бар. Агайын элек. Азыр деле жакшы. Ортодо эле ушу бир-эки фейковый аккаунттар менен бузуп атышабы, эмне кылып атышат. Ушундай эле нерсе. Ошо токтор жерин айттым окшойт.